Рахмат. Ертең Нұржігіт Қадырбеков жооп бербейді. Ал отырады ошо бир креслосунда. Мен адамдардын канынан корком деп кой. Ошондуктан, урматтуу уганда, урматтуу депутаттар, мен сиздерди дагы бир жолу чакырып кетемин. Бул жерде саясат кыла турган, өзүңдү пиарлай турган, же шайлоого бара турган, даярдана турган убакыт эмес. Мамлекеттик деңгээлде мамлекетибиздин башчысы кабыл алган чечим. Мамлекетибиздин башчысы Садыр Кожоев чечимди кабыл алды. Тигил башка мамлекеттердин башчылары менен чогуу түнкү саат 2-де чечим кабыл алынды. Так, анан кийин эгерде добуш бере албасаң, башка болсо, пиарланбай, канды башканы оозуңа алып сүйлөбөстөн, жакшынакай кылып туруп, унчукпай олтуруп бергиле. Себеби эртең азыр мына мен тревожить этип аткан себеби азыр 7 посттун 4-өө жабылды. Эртең барып туруп 7 посттун баары жабылгандан кийин унду желкесине ким? Кадырбеков ташып келип береби? Ким ташып келип берет? Элибизди ким багат? Элибиздин коомубуздун ичини, тынччылыгын ким сактайт? Ошондуктан, урматтуу Нуржигит Кадырбекович, сизди мен иним катары как сыйлаймын, бирок оозуңузга баягы жаман сөздөрдү албастан чечим кабыл алып берүүгө, тезирээк кабыл алып берүүгө, урматтуу депутаттар, суранабыз. Урматтуу Камчыбек Кыдыршевич, эки жакшы кабар айттыңыз. Азыр Казакстанда жагдай нукка түшүп баратат. Мыйзам таласына келип аткандай болуп атат деп, мен абдан кубанычтамын. Анткени бир тууган эл баары бир жүрөгүң сыздайт деген. Түндө чындап айтсам, уктай алган деле жокмун, казактарды ойлоп. Экинчи жакшы кабар, чек аралардын жабылбаганы, эми ушундай да пайдабыз тийбесе, ушундай да жакшылыгыбыз тийбесе, биздин бир туугандыгыбыз кайсыл? Бул абдан жакшы кабар. Жаппай эле колдон келсе жардам берели. Керекти үйлөргө чейин бөлүп кеткенге даярбыз. Бул өтө маанилүү маселе. Менин кийинки суроом тышкы иштер министринин өкүлүнө. Вы же делаете, отслеживая ситуацию в данное время, да? Делаете справку. Как охарактеризуется ситуация в целом? Как теракт, как агрессия, либо как внутриполитическая ситуация? Урматтуу Нуржигит Кадырбекович, ал жердеги акыбал боюнча мына азыр Камчыбек Кыдыршевич дагы айтып кетти. Улам барган сайын улам жаңы маалыматтар келип түшүп атат. Жана чек аралардагы өткөрүү пункттарынын жабылышы боюнча, кызыл жана зоналарды киргизүү боюнча, анан кийин казак тарабынан дагы бизге маалыматтар берилип атат. Ал жердеги абал боюнча толук бизге келип түшкөн маалыматтарыбыз бар. Ошондуктан биз дагы ушул Казакстан Республикасындагы биздин жарандарыбызга да кайрылып айтып кеттик. Алар дагы өздөрүнүн коопсуздугун карап, баягы жашаган жеринен чыкпай, массалык түрдө чогулган элдер чогулган жерге катышпай, өздөрүнүн коопсуздугун сактап, үйдө болуп турууну жана сөзсүз түрдө биздин Казакстандагы элчилигибиз менен, Алматыдагы ген консулдук менен байланышта болууну биз аларга өз тарабынан рекомендацияны бердик. Суроону кайталап коеюнчу. Сиздер муну агрессия катары сүрөттөп атасыздарбы, же ички саясий жагдай катары сүрөттөп атасыздарбы, же бир террордук акт катары сүрөттөп атасыздарбы? Биз бул жерде урматтуу Нуржигит Кадырбекович, дагы бир жолу айтайын, биз башка мамлекеттин ишине кийлигишип, алардын ичиндеги болуп аткан окуяларды чечим кабыл алуу менен же мындай сүйлөө иретинде эмне болуп жатканын айтууга укугубуз жок. Бир гана маселе, бизге ошо кайрылган ОДКБнын эл аралык байланыштар негизинде кайрылганында айтып атышат, бизде терроризм болуп атат депчи. Ушуну гана биз айтып атабыз. Ал эми анын ичинде эмне болуп атат? Мамлекеттин ичинде эмне болот? Биз ал жака кийлигишпейбиз, кийлигише да албайбыз. Чоң рахмат. Анткени бул жерде казак бийлигинин бир позициясы бар. Казак элинин бир позициясы бар, оппозициясынын бир позициясы бар. Анан кийин дүйнөлүк коомчулук бир өлкөлөр мындай деп ойлоп атат, экинчи өлкөлөр башка деп ойлоп атат. Ошон үчүн муну бир тактап алыш өтө маанилүү. Кийинки суроо юстиция министрине. Если мы будем принимать данное решение, на мой взгляд, это будет неконституционно. Знаете почему? Потому что только что Камчыбек Кыдыршевич, он привел цитат из Конституции. Это статья 11, пункт 2.
Вот в следующем пункте прописано черно по белому. Использование вооруженных сил Кыргызской Республики для решения внутригосударственных политических задач запрещается. Егер де биз азыр кандайдыр бир чечим кабыл турган болсок, бул конституцияга ылайык келбейт. Мен түшүнөм, ОДКБнын алкагында биздин милдеттенмелерибиз бар. Бирок биздин башкы мыйзамыбызчы. Жакында эле биз ант бергенбиз, башкы мыйзамды жана мыйзамдарды аткарууга ант берем деп. Вопрос касается, наверное, суроону тактап коесузбу? Сиз башында баштадыңыз, анан позицияңызды түшүндүм, мен азыр комментарийимди берем, бирок суроону берсеңиз, ага да жооп берейин. Убакыт бүтүп калды, токтотуп туруңуз эми. Убакыт берип койгула. Конституцияга туура келет. Берип эле кайра тикелеп бересизби, анткени бияк түшүнбөй калды да баштан. Карасаңыз, азыркы биз чечим кабыл алып турган болсок, бул конституцияга ылайык келбей калат. Биз конституцияны бузган болобуз. Мен түшүнөм, ОДКБнын алкагында биздин милдеттенмелерибиз бар. Бирок 11-статьяны караңыз, 4-пунктты караңыз. 3-чү. Использование вооруженных сил Кыргызской Республики для решения внутригосударственных политических задач запрещается. Кыргызчасы кайсы бир өлкөнүн мели ички саясий кандайдыр бир тирешин же тапшырмаларын чечүүгө куралдуу күчтөрдү колдонууга тыюу салынат деп биздин башкы мыйзамыбыз көрсөтүп атат. Түшүнүп атам, рахмат. Если разрешите, тогда я отвечу. У вас в вопросе сразу 3, по-моему, было позиции, я все 3 прокомментирую. Башында айтып кеттиңиз, определение боюнча ошодон акыркысынан баштайын. Пункт 3 статьи 11, он касается, конечно, наверное, в большей степени внутри Кыргызстана вопросов. Но пункт 3, который касается использования по вопросу решения внутригосударственных политических задач, запрещается. Это внутри Кыргызстана. Но вы затронули самый главный вопрос, который важен сегодня, чтобы и вы вообще, вот 3-4 уже человека на это обратили внимание. Был вопрос о том, является это агрессией или нет. Открытый вопрос. Является ли это терроризмом или нет? Открытый вопрос. Здесь прямых ответов ждать от кого-либо сложно. Это вам решать. Теперь второй момент, самый важный. Есть международные обязательства ОДКБ. Я сам юрист международного права, да, специализируюсь. Обязательства, они есть. Есть процедуры, было обращение, и страна обязана это рассмотреть. Но Конституция имеет свою силу, высшую силу. И Конституция требует, чтобы этот вопрос был вынесен на заседание Джордж Кенеша. Я могу сказать, что были юристы, которые против этого были, которые говорили, что есть прямой мандат и так далее, но были юристы, которые настояли, что это должно рассматриваться вами. Поэтому даже в свете международных обязательств ОДКБ решать будете вы сегодня. И как вы решите, так и будет. Рахмат. Это обязательство. Вот так вот надо понимать. Рахмат, Аяз Батыркулович. Мен түшүндүм. Көрдүңүзбү? Решать будете вы. Азыр бир депутат сурады, ким жоопкерчиликти алат эгерде бир кыргыз жокер бирдеке болуп кетсе. Мен дароо айтам, депутаттар алат. Мен адамдын каны үчүн жооп бергенге даяр эмесмин. Туура түшүнүңүздөр. Анан бул жакта конституция маселеси бар. Дагы деле айтып атасыз. Мен ойлойм, менин пикиримде расмий түрдө толкование керек. Балким бул маселени биз конституциялык сотко дагы беришибиз керек. Бизге түшүндүрүп берсин ушул статьяны. Сиздин пикириңиз бул субъективдүү пикир. Чоң рахмат. Рахмат. Эртең Нуржигит Кадырбеков жооп бербейт. Ал отурат ошо бир креслосунда. Мен адамдардын канынан корком деп коет. Ошондуктан, урматтуу туугандар, урматтуу депутаттар, мен сиздерди дагы бир жолу чакырып кетемин. Бул жерде саясат кыла турган, өзүңдү пиарлай турган, же шайлоого бара турган, даярдана турган убакыт эмес. Мамлекеттик деңгээлде мамлекетибиздин башчысы кабыл алган чечим. Мамлекетибиздин башчысы Садыр Кожоев чечимди кабыл алды. Тигил башка мамлекеттердин башчылары менен чогуу түнкү саат 2-де чечим кабыл алынды. Так, анан кийин эгерде добуш бере албасаң, башка болсо, пиарланбай, канды башканы оозуңа алып сүйлөнбөстөн, жакшынакай кылып туруп, унчукпай олтуруп бергиле. Себеби эртең азыр мына мен тревожить этип аткан себеби азыр 7 посттун 4-өө жабылды. Эртең барып туруп 7 посттун баары жабылгандан кийин унду желкесине ким? Кадырбек ташып келип береби? Ким ташып келип берет? Элибизди ким багат? Элибиздин, коомубуздун ичини, тынччылыгын ким сактайт? Ошондуктан, урматтуу Нуржигит Кадырбекович, сизди мен иним катары как сыйлайм, бирок оозуңузга баягы жаман сөздөрдү албастан
чечим кабыл алып берүүгө, тезирээк кабыл алып берүүгө, урматтуу депутаттар, суранабыз. Чоң рахмат. Камчы Кыдыршевич, абдан маанилүү маалымат бердиңиз. Азыр чегалар жаап атат депчи. Казакстан биз үчүн мындан да кыйын учурларда чегараларын жапкан, эми өткөнгө кайрылбайлы дедим эле. Кыйналып турганда бизге ошондо ун керек болчу, азыр ун керек эмес, Кудайга шүгүр. Бизде аманчылык, тынчылык, эки колубуз, эки бутубуз бар, өзүбүздү өзүбүз багалабыз. Ошондо деле чегараны жапкан, биз жашап кеткенбиз. Кеп анда эмес. Экинчиден, эгерде биз жоокерлерди жөнөтсөк, Казакстан ошол чегараларын ачат деген кепилдик барбы? Бул экинчи суроо. Үчүнчүдөн, башында абдан жок сөз айттыңыз, этика маселеси депчи. Биз ал өлкөлөрдүн ички ишине кийлигишпейбиз, комментарий бере албайбыз. Анткени кимдин кандай позициясы бар, ой пикири бар, аны айта албайбыз депчи. Ошол эле мезгилде биз пикир айтсак айтып атабыз, пиар, анан кийин саясий очко депчи. Жан дүйнөбүзгө, жүрөгүбүзгө кирип чыкпагандан кийин мындай чечимге келишти эле балким бир аз туура эмес. Мен сизди абдан сыйлайм, урматтайм. Өзүңүздүн милдетиңизди аткарып атасыз. Бул туура нерсе, бирок биз дагы пикирлерди айталы. Ошон үчүн улууга урмат дейт, күчүгө ызат дейт. Баарыңыздардан эгерде бир аша кетсем, кечирим сурайм. Чоң рахмат. Урматтуу Нуржигит Кадырбекович, кечиресиз. Мен сиз биринчи жолу депутат болуп келатасыз. Я как один из опытных депутатов, то есть политиков, знаю, кто о чем говорит. Отличие от вас. Рахмат. Рахмат, урматтуу